чужой эле бир нерселерди жүктөп алып кайра мен келгенде чүрүп койдуңар. Ташкөмүр шаарынын тургуну экинчи топтогу майып Жылдызбек Маматалиевдин көп кабатты шаардагы жатаканадагы батиринин калга эшиктерин мыйзамсыз сатып алды делинген Сабыр Дөлөнбаев адамдары менен талкалап бузуп алып чыгып кетишкен. Ал учурдагы болгон окуяны кош бойлуу аялы жана 2 баласы көргөн. Арадан бир нече убакыт өткөндөн соң үй ээси келип калып уюлдук телефонго тартканга жетишип калган. Тартып атат мен. Экинчи топто майыпмын мен. Майып болсоң майыпсың сен. Экинчи топто майыпмын. Мынтип мени тартып атат, жулкулдатып. Айда машинадан. Машинадан калын машинамды албай койдум эле. Мени сүйрөп чыгып жерге кармап турду. Машинам башка бирөөгө айдатып алдырды. Балдарым коркуп атат дагы эле. Аялым больницага жатып чыкты. Сен жаназын айтпайсың, колун Роска берсем де ешким карабай койду. Органдарга кайрылсак эч кандай кылмыш иши жок деп бүтүм чыгарып койду. Siz aytkan emesmi? Mayıp bolsоң dedi. Mayıp bolsоң da meni аны aytkan emesmi? Mayıp bolsоң da Sottuna ekspertize çıktı, bansa geldi, beni vurdu dep, irva gelgen eken tapta zarok zaklçenesi var. Sot ekspertize zaklçenesi zarok. Мындай талаш тартышка түшкөн батирлердин ээлери бүгүн маалымат жыйынына келишип болуп жаткан чырдуу окуя тууралуу коомчулукка билдирди. Бул күнгө чейин тургундар бир топ жерлерге арыз менен кайрылышкан, бирок жыйынтык чыкпай келет. Уголовный розыска кайрылдык, прокуратурага кайрылдык, бизде ответ жок болуп атат. Бизди карабай атат эчкимсичи. Үй вообще кечирип бербей атат да бизгечи. Атак жанагын алган эмесинин адвокатыбыз айтып отурду. Акция боюнча тыркап болгондо бизге айтыш керек да, бир нерсени билдириш керек. Биз эч нерсени билбейбиз да. Еще дагы буларчы айды күндө өткөзүп 2007-жылы тыркатып алса, азыр 2016-17 жылга чейин эч так унчулган эмес да. 10 жыл арадан өткөздү. А 10 жыл бою өткөзгөндөн кийин андан мурунку чиновниктер отурганда мэриядачы ал ошолордун баардыгы иштебейт. Иштен айдалып бүткөн куулупчу. Сатып алдым деп жаткан жеке ишкер Сабыр Дөлөнбаев бардыгы мыйзам ченемдүү болгондугун айтат. Учурда үйүбүздү тартып алып жатат деген батирлердин тургундарына үй сатылат деп бир нече жолу эскертүүлөр айтылган. Бирок алар сатып алууга аракет кылышкан эмес дейт жеке ишкер. Tashkent holding компания өзгөргөн. Акциялар общество параллель дочери компания түзүлүп, турак-жай ошол түзүлгөн экен устав боюнча. Ан турак-жайга ошол жатаканалар, жерде баня болгон, процессинг иши болгон ошонун баары ошого. Анан алар банкрот болобу. Банкрот болдук деп. Дейин чыгар 2007-жылы ошо 7-апрелден бул 3 бөлүгү болот. Булардын ошо турак-жайдын төрагасынын Усонов Абдумомун деген жетекчиси өткөн протоколу бар, сатып алгыла дегенде. Ошондо жана экинчи подъездегилер сатып алабыз деп жазат. Birincisiyle kayrılmay, arz yazmay, illa bizim vakitleri protokolda vardı, bizim 10 gündür. Satsalar deyip aldı olandan keyin, bu abiyle kılganda ben gelip, anan satı algan bu. Doğru köplü pradar. Vardığı var, 22 çakçavında. Kaçıra satı aldınız? 70'inde. Ал жатакана убагында Ош-Трес деген ишканага караган, кийин союз бузулгандан кийин Ташкөмүр шаарынын турак-жай ишканасына өткөн. Бул жатакана жеке менчик эмес, мамлекеттик жатакана болгон. Бүгүнкү күндө ошол батирлерди сатып алган жеке ишкер ошол үй жашап жаткан тургундарды мажбур ретинде сот аркылуу чыгарууга сотко берген. Ал сот ишин токтотулган. Ошентсе дагы үйлөр болсо камакка алынган, ошентсе дагы ошол жеке ишкер кара күч колдонуп адамдарды чыгарууга аракет жасап атат. Убагында өздөрү жашаган батирлер кандайча сатылып кеткенин билбей калып, азыр куйпулуктап жаткан жашоочулар бул маселеге бир гана сот шекит кое алат деген ишеничте. Талгат Бакиев, Алмир Рапшамегулу, Сентябрь, Жалал Абад.